6-класс класстык саат. Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү биздин класстык саатыбыздын темасы коронавирус жөнүндө түшүнүк жана ооруну алдын алуу жолдору. Алгач балдар, коронавирус деген эмне экендигин билип алалы. Коронавирус өзүнө 30тан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта, оор, курч респиратордук синдромго жана ичеги карындын оорусуна алып келет. Коронавирустар өзүнчө бир чынжырлуу молекуланы камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталып калган. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавируста типсиз пневмония менен оор курч респиратордук синдромдун формасы коштогондуктан бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болушу мүмкүн. Себеби дарт дем алууну кескин кыйындатат. Тилекке каршы учурда коронавирус менен жабыркагандарды дарылоо жолу так аныктала элек. Коронавирус кадимки сасык тумоодой болуп башталышы мүмкүн. Оорунун негизги белгилери: баш оору, булчуңдардын оорушу, алсыздык. Ошондой эле дене табынын көтөрүлүшү, чыйрыгуу, күчтүү жөтөл, тамактын оорушу, деми кыстыгуу. Эгер ушундай белгилер байкала турган болсо, анда аймактык бейтапканага сөзсүз түрдө кайрылуу керек. Коронавирус оорусунан кантип коргонууга болот? Эң биринчи кезекте көп киши топтолгон жерлерге барбай, үйдө болуу абдан жакшы. Бөлмөнү тез-тез желдетип тургула. Үйдөн чыкканда сөзсүз түрдө бет кап тагынып жүр. Бет капты оозуңду жана мурдуңду жапкыдай кылып туура тагын. Тааныштарың менен өбүшүп учурашууга болбойт. Кучакташууга да болбойт. Ал гана эмес, кол алышып учурашууга да тыюу салынат. Бет кап жок учурда чүчкүрсөңөр же жөтөлсөңөр, салфетка колдонгула же болбосо чыканагыңар менен тоскула. Жаныңарга дайыма антисептикалык каражатты ала жүргүлө. Колуңарды тез-тез самындап жууганды унутпагыла. Ошондой эле аралыкты сактагыла. Көздү, оозду, мурунду жуулбаган кол менен кармаганга болбойт. Кыргыз элинде сактансаң сактаармын деген макал бекеринен айтылган эмес. Андыктан баарыбыз тең эрежелерди так аткарып, өзүбүздү сактай билели. Анткени ден соолук табылгыс байлык. Ден соолугуң үчүн кам көрүүнү эч качан унутпа. Шуну менен класстык саатыбыз соңуна чыкты. Силер да оорубай, сак саламатта болгула.